Пожалуйста, фамилия на автобуса. Не дружно ждем возле автобуса. Не садимся. Все. Кудай буйруса мынакей чоң жолго аттанып, биздин өлкөбүздө жакын арада мынакей өткөн жылы болуп өткөн чоң иш-чаралардын артынан бүткүл дүйнө жүзүндө таанымал болгон көчмөндөр ааламы деген биздин бир өзгөчө бренд, Кыргызстандын бренди болду. Мына ошого чоң кызыктар болуп, биздин өнөрпоздор, ууздар, ат үстүндө ойногон бизден чыган жигиттердин башын бириктирип, чоң жаамат менен ушул Сауд Арабиясында жыл сайын өтүүчү Camel Fest фестивалын ошону кеңейтүү максатында чакырылган экенбиз. Мына ошол жерден барып туруп, Кудай буйруса, биз кайрадан ошол жерден баягы кызыктар болгон биздин өнөрүбүздү көрө турган эл журтка жакшы өнөрүбүздү тартуулайбыз деп. Көчмөндөр ааламын алып баратабыз, Кудай буйруса, кыргыз туусун көтөрүп, ошол жерде Кудай буйруса, кыргыздын атын, кыргыздын даңкын алыска таанытканга аракет кылабыз. Все быстренько складываем в автобусы свои грузы. Мына азыр ушул турган топ эрең иш боюнча ушундай чыгармачылык эмени көрсөтө турган топ. Бул Кыргыз Республикасынын жеңүүчүлөрү, көчмөндөр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюн жеңүүчүлөрү чогулуп, жакшынакай бир оюн көрсөтөлү деп баратабыз. Кудай буйруса жакшы болот деген ниет ойдобуз. Кыргызстан алга! Биз Кыргызстандан 5 команда кетип бартабыз. Ар бир командада 10 бала, ошондо 50 бала да. Ат эмес менен, атчыбыз менен ошондо 56 бала болуп калат эми вообще, улакчылар. Өзүбүз эми Кыргызстандан бартабыз Көкбөрүдөн. Аяктан показательный ошондой оюнду эме Көкбөрүнү таанытып, ошол жака бөлөк элдерге, бөлөк эмеге Кыргыздын улуттук оюнун ошол жака таанытып, показательный десек болот, мындай оюн көргөзгөнү бартабыз. Негизи Көкбөрүдө биякта эле көрүп жүрбөйсүңөр, эл кандай чогулат, ошол жактан да ошондой кызыктуу көргөзөбүз деген үмүтүбүз, оюбуз да ошондой болот го деп эле үмүттөнүп турабыз. Биздин аттар тилекке каршы бүт баар тең даяр болчу, негедир бара албай калды, аттарыбыз кетпей калды. Анан тияктан ошо эми араб бұртугандустарыбыздын аттарын минеткенбиз. Эми убакыт бар да ортодо. 9-да башталат деп атабыз, ошондой болот. Ошондо биз эртерээк барып калсак аттарды өзүбүзгө кайта үйрөтө алабыз эми. Кыргыздын улакчысы болгондон кийин атты үйрөтүп алыш өзүбүздүн колубузда го. Ал сен болосуң, беребезсиң эмеге. Сен мону кие. Ким берет? Тебетелер бири-бирине таратпайбы? Биз ушу жалпы Бишкектеги Кыргызстандагы эң ушул өнөр чөйрөсүнүн алтын бешиги болгон Кыргыз Улуттук Академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы театралдык окуу жайдын атынан баратабыз. Биздин кенже эпосубуз болгон Курманбек Батыр жөнүндө ошол жерде кичине ошо кыргыздардын да канча-мынча этникалык ошо эпосторун көрсөтүү үчүн, жалпы биздин бараткандарыбыздын менин оюм боюнча ошо кыргыз элинин каада салтын, көчмөн калк, көчмөн эл кандай болгондугун билгизүү максатында баратат. Кудай буйруса, ошо биз дагы мына 3 жолу көчмөндөр оюнун өткөрдүк Кыргызстан. Ошону көргөндөн кийин дагы мен үчүн, жалпы эл үчүн да сыймыктуу болуш керек. Баягы бизди көрүп дагы ошол өнүккөн мамлекеттер ошондой чоң державаларда болуп аткан сонун оюндарга бизди чакырып атат эң биринчи. Ошонун ачылышы, жабылыш аземине жалпы ушактагы жигиттер, ошо Кыргызстандан бараткан бүт өнөрпоздор, улакчылардын бардыгына ийгилик каалап өтөм. Кыргызстанды дагы бир жолу туусун желбиретип, анан баарыбыз тең буюрса мындай жакшы сезимдебиз. Анткени баарыбыз кыргызбыз, ошол жерге баарыбыз намустуу, эң сонун өзүбүздүн маанайыбызды, кандай эл экенибизди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кыргызстан алга! Мына бүгүн 2 март
таң атып баратат, саат 4 болса дагы жакшы ниет менен мына Кыргызстандан миңдеген киши чогулуп, жакшы ниет менен ушу атайын ушу чоң ишти аркалап баратабыз. Албетте бул жерде Кыргызстандын аброю, көчмөндөрдүн деңгээли, ошонун эл аралык деңгээлдеги сиңгени, ошонун тажрыйбасы, ошонун элге жукканы мына бүгүн жыйынтык болуп турат. Кудай буйрса, бир ай ошол жакта өнөрүбүз тартуулап, Кыргыздын ким экендигин даңазалап, Кыргызстандын маданияттын канча түрү болсо ошонун баарынан үзүндү көрсөтүп, жакшынакай бир ниет менен барып, сыймык менен кетип, сыйлык менен келбесек дагы бир жакшы бир атак менен келели деген баардыгынын жакшы ниети, ошону чогуу ишке ашырабыз деп баратабыз. Мен Абдурахманов Курсант, Касымалы Жантошев атындагы Скыл областык музыкалык драма театрынын жетекчиси. Биз уже буйрса өзүңүздөр байкап атасыздар. Бир нече убакыттан кийин алыс сапарга Сауд Арабиясына жолго чыгып атабыз. Ушул жерде жалпы кыргыз маданиятынын кызматкерлери, кыргыз искусствосунун кызматкерлери ошол араб өлкөлөрүндө өтө турган ушул чоң фестивалга биз Кыргыз Республикасынын атынан, кыргыз элинин атынан өзүбүздүн маданиятыбызды, улуттук каада салтыбызды, өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүздү, өзүбүздүн ат оюндарыбызды, өзүбүздүн бүркүт салыш, тайган жарыш деген улуттук көөнөргүч маданиятыбызды көрсөткөнү баратабыз. Ал эми ушул чоң фестивалдын ичинде, мына ушундай программалардын ичинде биз Касымалы Жантошев атындагы Скыл областык музыкалык драма театрынын чыгармачылык тобу ушул көчмөндөр элинин, көчмөн калкынын чоң кенен жазылган сценарийинде ушул театралдаштырылган оюн зоокко катышканы баратабыз. Ничего на свете лучше нету, чем бродить по белому свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Чемодан оставил. Маданият кызматкерлери, урматтуу спорт чеберлер, урматтуу бүгүнкү Сауд Арабиясына кетип аткан бардык кызматкерлер. Эми Кыргызстан үчүн бул чоң күн, аябай чоң күн. Биринчи жолу мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Кыргызстандын спорт чеберлери менен маданият өнөрлөрү ушундай санда биринчи жолу башка чет өлкөгө барып, Кыргызстандын өнөрүн көрсөтүп, Кыргызстандын намысын коргогонго. Бардыңыздарды ушундай чоң иш-чара менен барыңыздарды биринчиден куттуктайм. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык болсо, ошол эле мезгилде абдан чоң жоопкерчилик. Бардыңыздар алыс жерге баратасыздар. Барганда дагы жеке өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарды гана коргобостон, бүтүн Кыргызстандын атынан, бүтүн кыргыз элинин намысын коргогонго ошол жерге баратасыздар. Бул абдан чоң жоопкерчилик, ошол жоопкерчиликти эң жогорку деңгээлде аткарууңуздарды каалайт элек. Биринчи жолу мынакей 500дөн ашык маданий кызматкерлер баратат. 500дөн ашык спорт чеберлери баратат. 1000ден ашык адам ошол жердеги биздин этно шаарчабызга барып, Кыргызстан деген атты баягы дүйнөлүк, 3-чү дүйнөлүк, 2-чи дүйнөлүк, 1-чи дүйнөлүк көчмөндөрдү оюндардан чыгаргандай, ошол жерден да чыгарууңуздарга тилектешпиз. 20 күндөн ашык болосуздар ошол жерде. 20 күндүн ичинде мен ойлойм, ошол дүйнө жүзүнөн келген эл, Кыргызстан кандай өлкө экенин, кыргыз эли кандай эл экенин ошол жерде билиши керек. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик, биз ойлойм, биздин максатыбызга эң жогорку деңгээлде жетебиз го деп. Ошол эле мезгилде мынакей кетип бараткан кол өнөрчүлөргө, биздин жасаган боз үйлөрдү жасаган чеберлерибизге, бардык маданий кызматкерлерге, спортчуларга
ыраазычылык билдирип, ийгилик коюуга уруксат этиңиздер. Жолуңар сыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Кыргыз элинин намысын алып, эл караган жүзүбүз жер каратпай, дүйнө элине даңазаланып келели. Амин, Аллах акбар.